Алам эл аралык мектебинде бүгүн ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Видеонун жүрүшүндө толук таанышып чыксаңыз болот. Kişeke perikis koyuyoruz. Немеге чыгып келди. Аксыйырга. Ya krot koysak. Крот. Перекись водорода Реакция жүріп, которые жаңа обеспечивается. каталаза. Смешиваются и производят кислород и воду. Бұл жаққа өтіп, қазір актрисаларға басып қалды. Бұл жақта раздевалкасы. Лидерлик качество деген кандай? Эл астында сүйлөгөн, сөзсүз депутат болуш керек, сөзсүз бизнесмен болушу балдарбы? Жок. Ошол баладагы жөндөм толугу менен ачылган болсо, ошол бала лидер. Кудай ар кимибизге ар кандай жөндөмдөр салган. Мисалы, биз кээде мындай ата-эненин катасы, эмне кылабыз? Математикага кызыкпаган баланы деле кыйнай беребиз. Ал бала укмуш, ал баладан журналист чыгышы мүмкүн. Айтайын атканым, ошо журналист болчу баланы журналист кылыш керек. Жөндөм табыш керек. Химик болчу баланы химик кылышыбыз керек. Ошо жөндөмүн ача алган болсок, ата-эне мектеп болуп туруп, анда ал бала лидер болуп чыга келет. Кийинкиси мектепти кыскача бир дагы тааныштырайын. Бул мектеп корпусу. Мектеп корпусунда 300 окуучуга ылайыкталган класстар бар. Класстарды көрдүңүздөр, өтө чоң эмес. Эң көп окуучу бизде 28 окуучуга чейин бир класска батат. Андан окуучу ашык батпайт. Ошол эле мезгилде көрүп атасыз, андан чаканыраак кабинеттер бар. 20 же болбосо 22 окуучу гана ылайыкталган. Демек бул жерде балдар окуп калган болсо, 45-50 деген окуучу бир класста болбойт, мүмкүн дагы эмес. Эң жеткен жери бул 28. Балким ал класста 24 эле окуучу окушу дагы мүмкүн. Экинчиси жатакана. Бул жагы толугу менен ремонттолуп бүттү. Сиздер көрүп чыктыңыздар азыр. Бул жерде 125 адамга ылайыкталган жатакана даяр. Экинчи жатакана бул жакта азыр күндө ремонт болуп атат. Бул жакта дагы 125 кишилик орун бар. Жалпысынан 250 окуучу жатаканага кабыл ала алабыз. Ашканабыз. Ашкананын сиздер азыр бир бөлүгүндө отурасыздар. Бизде муктаждык болбогондуктан актовый зал катары бул жакты колдонуп атабыз. Азырынча аркы бөлүгүндө балдар тамактанышып атат. Бир тамактанганда 120 окуучу тамактана алат. Ашкананын жарым бөлүгүндө. Эгер кокус окуучу көбөйүп кеткен болсо, бул жакты дагы ашкана катары кошуп кое алабыз. Ошондой эле мезгилде балдарыбызга спорт зал. Спорт зал бул эң маанилүү биздин аймагыбыз эсептелет. Эмнеге дегенде, балдар окуудан тышкары сөзсүз түрдө машыгып, денесин чыңдап, тердеп, чарчашы керек. Ал жакта сабактардан кружоктор бар, же футболдор бар. Анан бул жака дагы кийинки жылкыга могу жери көргөзөйүн. Газон пландалып атат. Спорт залдын чыга беришине сыртка газон салынат. Эми регламент боюнча кыскача бир тааныштырайын. Мектептин регламенти. Регламентинде билесиздер, эми 7-класстан баштап 11-ге чейин жатып окуй турган болсо, бул окуучулар демек 24 саат бою бул жерде деген түшүндүрөт. 5 күн сабак болот. 6-чы күнү бул жерде кошумча сабактар же болбосо олимпиада сабактар уюштурулат. Ал эми 11-класстар үчүн жыйыртыга даярдоо курстары.
Мисалы баланын эч кандай жыгытысы жок болсо, ал бала 5-чи күнү сабактан кийин үйүнө кайтып бара берсе болот. 5 күндүк регламентте бир күнүн алып көргөзөйүн. 8:30 баштап саат 3:30 чейин балдарга сабак учуру. Эң аз сабак болгон саны 7 саат. Күнүнө 7 саат, балким сабак көп болгон күндөр 8 саат болушу мүмкүн. Негизинен ошол 7 сааттык сабак деп айтсак болот. Мына 3:30 сабактар бүтөт. Ал эми саат 1-ден 1:50 арасы бул тамактануу, түшкү тамак. Андан кийин 3:40 сабактар бүткөн болсо, 6-га чейинки аралыкта балдар кааласа уктап эс алат, кааласа ийримдерге, кружокторго барат, кааласа сейилдей сабагын аткарат. Бул баланын убактысы. Андан кийин 6-да кечки тамак, 7-ден 9-га чейинки аралык 2 саат бул тапшырым аткарышы керек. Ар бир класста бирден тарбиячы болот, ошо бирден тарбиячы балдар тапшырым аткарып аткан мезгилинде балдарды карап көзөмөлдөп турушат. Андан 9-дан 10-га чейинки аралыкта дагы балдар бош. Бул да тарбиячы менен болушат. Кааласа душка түшөт, кааласа сейилдейт, баланын өзүнүн эрки. Андан кийин саат кечки 10-до жатакана жабылат. Жатакана жабылат дагы, балдар эс алганга дайынданыш керек. 10-дон 20 мүнөт өткөндө светтер өчүрүлөт дагы, балдар уктаганга жатышат. Бул балдардын бир күндүк регламенти. Андан кийин кыскача EduPage бул балдардын электрондук журналы. Балким арасында колдонгондор бар. ата-энеде телефондон EduPage көчүрүп алат. Мугалим баа койгондо, окуучу кечиккенде, тапшырма бергенде автоматтык түрдө ата-энеге EduPage'ке SMS барып турат. Бул бир четинен мугалимдерге да жеңил. Журнал толтуруу жана башка деген нерсе жок. Бул жактан дароо жазат. Шеереги да бул жагынан чыгат. Даяр система. Эми биздин тилектеш агайыбыз мектептин коробкасын түшүндүрүп берди. Мектеп эмне? Мен ошо мектепте эмне болот деген нерсени көрсөтүп бергим келип атат да. Мектепте бизде кандай? Кембридж билим берүү системасы жүрөт. Кембридж билим берүү системасы деген эмне? Кембридж билим берүү системасы дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүүнүн эталону. Мындайча айтканда, дүйнөнүн 160тан ашык өлкөсү бул Кембридж системасын колдонот. Кембридж деген официалдуу мектеп жок дүйнөдө. Кембридж деген эмне бар? Университет бар. Кембридж деген университет бар да дүйнөдөчү. Ошол университет өзүнүн студенттерди кабыл алып атканда көргөндө көп окуучулар экзамен тапшырат, өтөт, жакшы кыла албайт, чоң адам боло албайт да. Андан эмне десе, биздин 5 жылдык университетибиз таасирсиз экен. Биз эмне кылышыбыз керек экен? Андан да төмөнкү деңгээлдерге түшүп, балдарды кичинекейинен даярдап келишибиз керек экен дейт да. Анан алар Кембридж университети өздөрүнүн официалдуу мектеби жок болгону менен мектептерге ушундай билим берсеңер жакшы болот, эң алдыңкы адамдардан болот деп мектеп системасын ойлоп табышкан да. Ошол мектептин Кембридж системасын 160 мамлекет колдонот. Бул система окуучуларды сынчыл ой жүгүртүүгө жана өз алдынча изилдөөгө үндөйт. Сынчыл деген эмне деген? Критическое мышление деп коет. Сиздер да билесиздер, бизде мисалы көрүңүздөр эле баягы мектепте окуган учурда көбүнчө эмне кыла берген, жаттата берген да. Ырды мисалы бир зар заманда алсак мисалы. Зар заманда сиздерге эмне кылган? Жаттаттырган да, бирден 10-20 куплет жаттаттырган. Бирок биз жаттатпайбыз. Биз эмне кылабыз? Ошол зар заманда эмне тууралуу айтылып атат? Ал ошол Молдо Кылыч аны жазганда бизге эмнени айткысы келген? Ошондой биз критическое мышление, баягы жөн эле жаттап билимди бесполезный ала бергенден эмес да, ой жүгүртүп, буну эмнеге алышыбыз керек жана жашообузга кандай пайда берет? Кембридж системасы ушуга үйрөтөт да, баланын сынчыл ой жүгүртүүгө жана өз алдынча изилдөөгө. Биздин балдар тапшырма берсең өз алдынча бизин бир нерсе окуйбу? Окубайт. Биз Кембридж системасы эмне кылат? Тапшырма бердиң, бербедиң, бала өзү бир нерсеге кызыгып, өзү бир нерсе изилдене бергенге эме кылат да. Изилдеген адам табат. Эми кичине тарыхына токтолуп кетели. Кембридж системасы 1209-жылы Кембридж университетинин негизделиши жана алгачкы билим берүү баалуулуктары калыптанган. Университет биринчи салынат. Анан 18-19 кылымдарда алар ошондой изилдейт. Эмнеге биздин университеттин балдары дагы деле эң алдыңкы боло албай атышат?
Анан кийин 20-кылымдын ортосунда эл аралык билим берүү системасын ойлоп табышат. Алар өздөрүнүн мектебин ачпайт, бирок мектептерге система сунушташат да, ушул системаны кылсаңар силердин мектебиңер, силердин окуучуңар биздин университетте эң алдыңкылардан болгонго шансы бар дейт да. Анан уже 21-кылымда дүйнө жүзүндөгү 10 миңден ашык мектептерде Кембридж программалары колдонулат. Азыр дүйнө жүзүндө 160 мамлекетте Кембридж системасы колдонулат жана 10 миңден ашык мектеп. Кыргызстанда 2010 башталган. 2010 жылы кээ бир мектептер эме кылып баштайт, Кембриджге өтүп баштайт. Анан 2024 жылдын статистикасы боюнча Кыргызстандар официалдуу Кембридж системасын колдонгон жана аккредитациядан өткөн канча мектеп бар? 21 мектеп бар. Кыргызстан боюнча 21 мектеп. Биринчи эле очередте, биринчи эле орунда сынчыл ой жүгүртүү, фактыларды жаттоодон тышкары маалыматты талдоо жана баалоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү дейт. Биз балдарды мисалы мектепте окуган эжекелер агайлар билет, жаттаганда память күчөйөт деп эсептей беребиз да. Чынбы? Жаттаганда память күчөйгөнү менен анан ой жүгүртүп койсоң, сенин памятиң 10 эсе, 100 эсе күчөйөт да. Ой жүгүртүш керек. Эмнеге окуйм? Бул жерде эмне жазылган? Экинчиси изилдөөгө негизделген окутуу. Студенттер, то есть окуучулар өз алдынча суроолорду берүү жана жоопторду издөө аркылуу үйрөнүшөт. Биз балдарга баардык нерсени мектепте мисалы нанды чайнап берген сыяктуу бере бербейбиз да. Биз башатын көрсөтүп коебуз, анан балдар кызыккан болсо дальше кантип изилдеп алат. Ошонун жолун көрсөтүп коебуз, балдар өздөрү изилдеп кызыккан болсо окуп кете берет. Профиль системасынын киришинин максаты деле ошол. Неге? Анткени бала бир багытка кызыккан болсо, биз жөн эле багыт берип коебуз, ал ошону дальше өзү изилденип кете берет. Жеке ыкма, ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу. Мисалы, кээ бирлери сүрөт тартат, кээ бирлери ырыдайт, кээ бирлери комуз чертет. Биз ошол Кембридж системасы бул бир эле билим берүү эмес. Баланы ар тараптан өнүктүр да. Эгер сен балаң комуз черте турган болсо, сен аны география менен жөндөн-жөн кыйнай бербе деген нерсе. Глобалдык көз караш, дүйнөлүк көйгөйлөрдү түшүнүү жана эл аралык жаратмандыкты өнүктүрүү, жарандыкты. Мындай маселе бар да. Бизде окуучулардан сурасаң, bir проблеманы чечиш, любой bir проблеманын чечилиш жолун көрсөт десең, ал эмне кылышы мүмкүн? Россияга барып иштеп туруп, ата-энемдин карыздарынан кутулам. Бул проблеманын чечилиш жолу. Бирок биздин бала кичинекей ойлоп атат да. Дүйнөдө азыр эмне глобализация заманында эмне болуп атат? Глобальное потепление болуп атат. Чынбы? Глобальное потепление бул бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөгө таасир бере турган. Биз балдарды ошондой дүйнөлүк масштабтагы бир проблемаларды чыгарганга аракет кылып атабыз да. Мисалы, азыр сууну сактоонун дагы эмес чыккан. Мисалы, Кыргызстан сууга бай. Ар бир кичинекей нерседен деле балдар мисалы моторлорду коюп алып, ошол жактан лампочка жана турганчалык бир энергия тапса болот да. Бул бала үчүн жакшы. Анткени бул деген эмне? Энергия ресурстарын глобалдык масштабта кантип колдонсо болот деген ой жүгүртүүгө кийинтиртет. Эми кийинкиси Кембридж окуу программасынын түзүлүшү. Кембридж окуу программасы негизи бир канча этаптардан турат. Биринчиси Кембридж Primary. Кембридж кичинекей класстар, 5-класстан 5 жаштан 11 жашка чейин. Бул мектеп баягы младший класстар үчүн. Анан Кембридж Secondary жосом Lower Secondary деп коет. Бул баягы орто курактагы 14, то есть 11-14 жаш балдар үчүн. Бул 7-8 класстар үчүн болуп калат примерно. IGCSE деген экзамен болот, жосом ошол ыкма бар. IGCSE 14-16 жаш. Анан A level жосом AS, анан AS, анан A level деген. То есть мындай этап менен кетет. Кембридждин билим берүү системасы спиральная система образования деп коет. Ал тууралуу кабарыңыздар барбы? Булар Кембридж Secondary'да өсүмдүктөр тууралуу өткөн болсо, IGCSE'де деле ошол өсүмдүктөр тууралуу өтөт. Бирок Кембридж Secondary'де өсүмдүктүн жалбырагын өткөн болсо, IGCSE'де өсүмдүктүн жалбырагынын ичинде эмне болот? Ал эми AS level'де ошол өсүмдүктүн жалбырагында болуп аткан процесс адамзатына кандай пайда берет? Бир эле теманы жылда окуй берет, бирок тереңдеп кирип кете берет да. Буну спиральная система образования деп коет. Бул Кембридждин ошолусу жакшы. Мисалы, мектепте обычно кандай болот? 6-класста ботаниканы окуйт, ошол бойдон 11-класска чейин окубайт. Ал медицинага тапшырыш керек бала, а бирок биологиянын бысын унутуп калган. Кембридж системасы ошол нерсени алдын алып койгонда, бала унутуп калбайт, жылда окуй берет жана кайталай берет. И тереңдеп кирип кете берет илимге. Ошол.
Кембридж системасынын Кыргызстандагы колдонулушу жана 2010-жылы ачылып, азыркы жылда 21 мектебибиз бар. Кембридж билим берүү системасынын келечеги. Эми айтып аткандай эле глобализация заманында эң алдыңкы болуп аткан система эң алдыңкы болуп кете берет. Азыр Кембридждин опытындай дүйнөдө билим берүү системасында эч биринде даже Оксфорддун мындай системасы жок. Кембридж университетинин гана мындай системасы бар. Ал деген эмне? Кембридж системасы кетти, алдыга чыкты, андан эч ким оза албайт. Булар деле токтоп калбайт, алдыга жылы берет. Эң алдыңкы топ адамдардын ичинде болосуздар. Жеке окуу жолдору болот, плюс глобалдык масштабталуу, адам кеңейет дүйнө эмесинде. Биздин балдар бактылуу болсун дейбиз да. Баарыңыздар балдарыңыздардын бактылуу болушун каалайсыздар. А бактылуулук бирок адамдын жакшы чөйрөдө жакшы иштеп, элине, жерине, ата энесине кызмат кылышында. А жакшы чөйрөдө иштеш үчүн азыркы замандын талабы билим алуу. А билим алуунун эң жогорку точкасы Кембридж билим берүү системасында турат. Чейинде мектеп тууралуу маалымат беришти, билим тууралуу да маалымат беришти. Эми бир аз тарбияга маани берели. Өзүңүздөр билгендей, куш эки канаты менен учат дейт го. Бала канчалык 5-6 тил билип турса, билимдүү болуп турса дагы тарбиясы, адеп ахлагы, адамгерчилиги төмөн болсо, балким адамгерчилиги пас адам катары белгилүү болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн эң жакшы сертификат алынган жана дүйнөдө көп мамлекеттерде колдонулган программаны алдык биз, Character Education. Ушул тууралуу бир аз сиздерге маалымат берип коелу. Бул окуудан сырткары учурларда балдардын жоопкерчилик, жалган сүйлөбөө, чынчылдык жана адамгерчилик сапаттарын калыптандырыш үчүн мындай постепенно акырындык менен болгон процесс болуп эсептелинет да программа. Бул акырындык менен ар кандай иш-чаралар менен болуп өтөт. Азыр сиздерге айтып берем. Тарбиялык багыттар, мисалы, жоопкерчилигин так аткаруу, мисалы, жоопкерчилигине өзүнүн мектептеги жоопкерчиликтери, үйдөгү жоопкерчиликтери, коомдогу жоопкерчиликтери деген сыяктуу балдарга атайын маалымат берилет, анан түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Ал боюнча да айтабыз, башкаларга сый урмат көрсөтүү, эмпатия, симпатия деген нерселер, башка бирөөнүн ордуна өзүн коюп көрүү деген адамдык сапаттар, калп айтпоо, эмоцияны башкара билүү, башкалардын да оюн, башкалардын да жүрүм турумун, кеңештерин, ойлорун сыйлоо дегендерди үйрөтөбүз. Программанын негизги максаты ошо жеке өнүгүүгө багытталат. Ошо билимден сырткары бала жоопкерчиликке, анан мисалы азыр көбүнчө байкайсыздар, балдар көбүнчө телефон менен жана эл алдында чыгып сүйлөп, же болбосо мына коомчулукка аралашуу кыйын да кээ бир балдар үчүн. Мына коммуникация жоголуп баратат да. Ошол нерселерди жөндөмдөрдү, скиллстерди өнүктүрүү максатында бул программа жакшы бир шарт түзүп берет. Негизги сапаттарды айттык. Анан көбүнчө балдарды окуудан сырткары дагы эмгекчилдикке, анан бири-бирине жардам берүүгө үндөүү үчүн дагы жакшы программа. Жоопкерчилик боюнча айттык, бул жерде үйдөгү жоопкерчиликтери, сабак аткаруу, мектептеги булар тууралуу айттык. Сабырдуулук, бул дагы эң негизги 8 адамдык сапатта алабыз биз. Ошону мисалы бир айга бөлүшүбүз мүмкүн, жумалык иш-чараларыбыз болушу мүмкүн, балким чай үстүндө дагы семинарларыбыз, иш-чараларыбыз болушу мүмкүн. Балким биз сырттан башка окумуштуулардан же болбосо коучтардан же болбосо психологдордон бирөөлөр чакырып келип да семинарларды, ар кандай брифингтерди уюштурушубуз мүмкүн. Баалуулуктар, өзүңүздөр билгендей, ар бир тарбия кандайдыр бир баалуулуктун үстүндө куралат да. Мисалы, ыйман, адеп ахлак баалуулуктарында болушу мүмкүн, же болбосо салттык өзүбүздү мекенчилдикке тарбиялоо, мекенчилдик баалуулуктарда болсун, үй-бүлөлүк баалуулуктарда дегенде бул нерселер эң негизги ролду ойнойт. Себеп дегенде балдар канчалык билим алса дагы бул нерселерден сөзсүз түрдө баалуулуктардан кабары болуш керек. Анан иш-аракеттер көбүнчө методдор тарбиялык сааттар бул жакта. Анан видеолор же презентациялар менен, анан ролдук оюндар менен дагы, дебаттар менен дагы балдардын ошол тарбиялык скиллстерин, жөндөмдөрүн, сапаттарын калыптандыруу боюнча иш алып барылат.
Gelip mektep menен баштапкы төлөмдү төлөп келишип түшсөңүздөр болуп дегенди түшүндүрөт.